فضيلة الشيخ بالنسبة المراعاة في الصلاة في الركوع وفي السجدة شكرا جزاكم الله خيرا ديت بالنسبة ألف لام قلب كتكن أنا في الركوع دегенден кийин анда сужуд деп айтыш керек эле bir сыйгада кетиш керек في الركوع والسجدة дегени анда мында туура эмес болуп калган анан жазакумулла дегенде алиф калып кеткен эгер онун алифтен точка калып кеткен айтат намаз учурунда жанагы имам рукуда турганда же саждада турганда эчтен бирөө тапа деп кирип калды кирип калса Малики мазхаб Хамбали мазхаб боюнча ошол адам жетишип калсын деп сажданы узагыраак кылып турасың рүкүндө күтүп турасың бизде макру сен намаз окуп атып эле аламдан чыгып кеткен болосуң да намаз окуп атасың же бирөөнү тыңшап отурасыңбы ошон үчүн сен тартибиңде окуй бересиң жеткенче улап кете берет бирөө келгенин билип калсаң ошол жетип алсын деп атсаң анда сен намаздын сыртындагы менен контактка чыгып кеттиң деген сөз намаз урматы бузулуп калды болбойт бизде ушундай туура ушул маселен намаз окуп атсаң биякта Бакара сүрөсүнөн бир аят илинип турат окуп атып эле ошону алиф лам мим деп окуй турган болсоң намазың бузулат сеники ошондой аны окатта кээ бир туугандарыбыз айтып берем азыр тарап окуп аткан эртең орозодо баардыгы китеп кармап окуп атат намаз фасид анткени намаз ибадат Курандан окуган бул таалим намазда жүрбөйт ал өзүнчө бул өзүнчө намаз окуп атып эле бирөөгө фатиха үйрөткөндө нан кескенди үйрөткөндө кой бакканды үйрөткөндө эле сен башка бирөөгө Куран окуганды үйрөтүп атасың же өзүң жаттап атасың намаз серьезный болуш керек ошон үчүн эгерде билсе алам таракайфадан биягын окусун билбесе билсе кары болсо окусун эркек болсо болбосо китеп карап алып окубасын Саудияга барган элдер ошентип китеп карап окуп аткан болсо ал бизге худжат эмес эч жерде келбейт арабтарды ээрчигил арабтарча адашпайсыңар деген жери жок Куран дерчигиле дегени бар, хадис дерчи дегени бар, сахабан дерчи дегени бар, бирок Маккалыктарды, Мадиналыктарды мен Маккада окугам. Же Саудиялыктарды, же арабтарды, же өзбектерди, же кыргыздарды ээрчисеңер туура болот деген жер эч жерде жок. Ошого ажыга умрага барып келгендер, көрүп бияка туура бергендер, практикалай тургандар бул чычкандар эмеспиз, чычкан тажрыйба кыла турган эмеспиз биз. Биз китеп менен, дин менен жашайбыз. Түшүнүктүү тууган. Ошон үчүн имамдар таравада билсең өт кагырлыкка болбосом сен жөн эле окуй бер мындай эле. Таң калдырба бизди Куран менен. Арабтар келип өтүп алган болсо, кой бияка тур. Билсең келип окуп болсом, алам таракайфадан биягын окуй бер, же билген жериңен биягын окуй бер деш керек. Намазда башка ибадат кошпошубуз керек. Түшүнүктүү туугандарым. Намаз бузулат, фасид болот. Бирок мен көп көрүп калдым, биздикилер кыргызстандыктар көп ноокатта көп көрдүм ошону. Теле карака бардык. Дагы бирөө бетте карап отурат. Бири-бирин оңдоп коет китептен карап отурушуп. Анда мен деле окуп берем кары болсоң, ачып алып Куранды минтип. Неге карака урмат, карака Куран жаттаган үчүн, эмге кылган үчүн? Жакшылап жаттап алган, чалап чугуп Курандан кармап кары болгон. Анда өмүр бою мен кары эч кимге карылык бербей койгом, тарабага чыгып алып, ошентип мешитке барып. Не деген сөз бу? Жаттасаң өтпө, болсом өтпө. Калп эле карака болобу? Шамдан кийин Тухфай Расул деген намаз бар экен. Жана хадисте Ауабин деген намаз окуса жакшы деп келет. Кайсыңыз туура? Ауабин намаз. Ауабин намаз бул духа намаз убагында бар. Күн шашке көтөрүлгөн жана шамдан кийин убакта Ауабин деген намаз бар. Тухфай Расул деген пайгамбарга белек деген сөз. Тасаввуфту кармаган көп алымдар окушат, бирок сахих риваяттар бул Ауабин намазы. 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет. Окусаңыз иншалла сол көп болот.